Кутмандуу таңыңыздар менен жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай каалайбыз. Таңкы мейман түрмөгүн баштайбыз. Биз ошол 5 жаштан баштап анан 20дан өйдө өзүнүн өнөрүн көргөзгөн инсандарды экраныбызга жакыныраак чакырмакчыбыз. Себеби мына ушул жылдын 1-июль күнү Ысык көлдүн жээгинде июль 1-июль күнү Ысык көлдүн жээгинде фестиваль орун алганда турат. Мына ушул иш-чаранын өтүшү тууралуу, жүрүшү тууралуу уюштуруучубузду студиябызга чакырган болчубуз. Кенен маалымат беребиз. Жамиля Түляева, кутмандуу таңыңыз менен студиябызга кош келипсиз. Жамиля айым, алгач айтсаңыз, бүгүнкү күндө башка иш-чарага даярданып жатыпсыздар. Азыр жакында премьера болот экен, көптөн күткөн. Ооба. Бүгүн 1 жылдан бери даярданып школа-студия деп ачылганбыз, антре. Ошо өзүбүздүн окуучуларыбыз катышат, бүт даярдап, бүгүн буюрса Орус-Драмда премьера болот. 3 торопой деген балдарга арналган атайын балет. Канча убакытта балдарды даярдадыңыздар? Күздөн бери даярдадык. Даярдыкта болгондо да мурунку форматта эмес, биздин балетмейстер Японияда. Майлен Тулибаев Япониядан постановка бүт онлайн форматта өттү. Аябай мындай кандай десем, татаал болду, бирок азыр мен жетекчи болуп келгениме бир сыйра көрүп, мугалимдерим ушу жетишип баарын ишке ашырганына. Мурун Бишкекте эле даярдасаңыз, азыр эми Ош жергесинде да даярдап жатыптырсыз. Күзүндө Ошту кыйнаталар көптөн бери жазчу, анан ошо барып Ошту көрүп, Ошко дагы антре филиалын ачкам. Экинчи борбор. Ооба, экинчи борбор. Жазында конкурска да барып келдик. Оштогу окуучуларым 1-чи орун Турциядан алып келишти. Бишкектеги кыздарыбыз да барды. Ошо жакшы барып келдик. Жакшы көп ийгиликтер менен келдик. Жакшы өтсүн. Рахмат. Эл аралык конкурс деп атабыз, кызгалдыктар деген аталышта уюштуруучу катары өзүңүз баштап, мынакей 1-июльдө болот экен. Саналуу эле убакыт калды. Эми саналуу убакыт бата эле өтөт го. Ооба. Эл аралык болгондо кайсыл жактарга чакыруулар кетти, кимдер келмей болду? Быйыл Орусиядан келет 3 коллектив, Казакстан келет 2 коллектив, Өзбекстандагы жакын арада жообун беребиз деди. Анан көбүнчөсү ушу Кыргызстан боюнча биздин коллективдер. Аткаруучулук анан бийчилик чеберчилик. Ыр боюнча дагы? Бийчилик, анан ыр боюнча чеберчилик. Андан тышкары жок, андан тышкары биз негизи бүт эле искусство тармагын жагын карайлы дегенбиз. Театр тууралууга дагы бергенбиз маалымат, бирок быйылча кичине даярданып эмдиги жылы катышалы дедик. Анан сүрөтчүлөр келет Россиядан. Сүрөтчүлөргө ошо бул конкурс фестивалдын форматында өтөт да, в рамках фестиваля дегендей. Ошо сүрөтчүлөр келип 1 жума мастер-класс өтөт. Бул фестиваль мындай баарын бириктирип, анан опыт менен алмашып, ошондой максатта да фестивалдын рамкасында конкурстан тышкары дагы повышение квалификации өтөт, семинар хореографтарга. Быйылча хореографический коллективдердин жетекчилерине уюштурдук. Анан ошо семинарды өткөргөн балетмейстер, доцент Санкт-Петербургдан келет. Мен баягы жалгыз эле катышчу эмесмин. Себеби мен 19-жылдан бери эл аралык союз, хореография союзунун башкармаларынын мүчөсүмүн. Союздун базасы Санкт-Петербургда. Өзүм ошол жакта окуп чоңойгондон кийин аралашып, ошо анан Кыргызстанда көлгө өткөрөлү деп 18-жылы өткөргөнбүз. Фестиваль эле болгон. Ошондо катышуучулар конкурс болсо жакшы болмок дейт. Баары бир өзүнүн чыгармачылыгын көрсөтүп, мындай соревновательный болсо жакшы болот эле дейт. Сынак, ооба. Стимул алып, Анан бул конкурста спонсорлор дагы чыкты, менин партнерлорум колдогондор. 50 000 сом гран-при берип атышат. Болсун. Балдарды колдойлу деп. Азыр кесиптешим айтпадыбы? 5 жаштан баштап 20 жаштан өйдөнү көздөй деп. Анан тармактар, мисалы, ырчылык дегенде эле поп музыка бар, эстрада бөлүнүп атпайбы? Бийчилик деле ошондой. Бийчилик деле ооба. Бүт номинацияларды коштук. Бийчиликте классика, народный, эстрада, фольклор, современный. Ыр боюнча деле ошо. Хор, Россиядан келет коллектив,
эстрада болсо деле эме фольклор ушундай эле направление менен бүт. Бизден кайсыл командалар катышканга мүмкүнчүлүк алып атышат? Азыр заявкаларды конкурска чогултуп алышат. Мен так азыр айта албайм. Алыскы региондордон барбы? Каалоочулар болсо дагы эле жетишеби деген. Биз маалымат бергенде кызыгып азыр жазып атышат. Регистрация июндун аягына чейин деп жарыялаганбыз, жазылып атышыптыр. Быйылча вокал эме ыр аткаруучу жагынан катышуучулар көбүрөөк болбойт окшойт. Ошо биринчини өткөрүп көрөлү дедик. Себеби биз биринчиде хореография жагын эле Басым жасадыңыздар да? басым жасадык да. Хореография катышып кызыккандар көп болуп атат. Эмки жылга буюрса, ошо Союздан маалымат келди, эмки жылга жазылып, эмки жылга даярданып аткандар көп болуп атат дейт. Буюрса фестивалдын эмеси форматы бизде. Сиз өзүңүз чет өлкөлөргө көп чыгып жүрөсүз, окуучуларыңыз, шагирттериңиз мына ушундай эл аралык деңгээлдеги сынактарга катышып тажрыйбалар барбы? Бар. Жазында Турцияга барып келдик. Балдарга арналган балет фестивалына АБФ деген Ошто филиал ачылган. Ошто кыздарымды дагы, Бишкектеги кыздарды дагы алып барып келдик. Анан баягы кышында болгон Турцияда жер титирөө боюнча Кыргызстандан кээ бир коллективдер коркту. Бирок Турция боюнча анан биз барган коллективдерден ал жерге жана профессионалдуу окуу жайлар дагы катышты. Турцияга 15 мектеп келди. Эмтиги жылда буюрса көбүрөөк болот окшойт. Мен ал конкурста өзүм жюринин мүчөсү болдум. Анан айтып келсек 19 жыл биринчи жолу барып келдик элек. Турциянын хореографиясы, балети ушу 19-тан 23 жылга чейин абдан өсүптүр. Анан мен да ойлоп атам, ушу биз да Кыргызстандан көбүрөөк ушундай иш-чараларды өткөрүп, биздин дагы бичилерди, биздин жаңы таланттарды таап, ушу конкурстар болгон сайын балдардын кандай десем, кызматташуусу өсүп, ошо жаңы таланттарды таап болот, сөзсүз. Ошонун быйыл фестивалды биз жалаң эле хореографтарды, анан ырчыларды чогултпай, балдарды эне аталары менен кабыл алып атабыз. Ололодо өтөт. Ололонун жетекчиси аябай колдоп бердим. Себеби путевканы, жол киресин өздөрү төлөп беришет. Жакшы колдошту. Рухордонун жетекчилиги дагы кайрылсак, колдойбуз деп аябай жардам берип атышат. Буюрса. Ошондо Ысык көлдүн кайсы аймагында өткөнү жатат, канча күн созулат? Биз 26 июндун 26-сынан 3 июлга чейин өткөрөбүз. Ошо бир жуманын ичинде фестиваль да болот. Повышение квалификации мугалимдерге атайын конкурстагы конкурс анан Ололо пансионат, Ололо Акжол пансионатында өтөт. Анан балдарды биринде баарын чогултуп конкурска катыша тургандарды чолпонтага рухордого алып барып кайтап келебиз. Эс алуу дагы, сынак дагы. Биринчиден бул фестивалдын кандай десем, цель балдарды ушу жайында ден соолугун кичине оңдоп көлгө түшөт, сөзсүз. Баягы бийден тышкары азыр программаны түзүп атабыз, аниматорлор да болот. 5 жашар балдарды чакыргандан кийин аларды да ойнотуш керек. Программада кечке интерактивдер болот, күндө мастер-класстар болот, ар кайсы направление менен. Себеби коллектив келет классика бийлеген. Коллективдер народный, эстрадныйлар. Анан ошо фестивалда баарын бириктирип, анан ар кайсы направление менен тааныштырып, андан тышкары ар бир улут маданияттык, улуттук мындай кандай десем, өзүнүн бир национальный традицияларын, улуттук салттуу традицияларын көрсөтүп, тааныштырып кетсе, ошо балдардын кругозору дагы кеңейип, анан экинчиден биздин практикада кийин балдар достошуп, чоңойгончо катышып турат экен. Мугалимдер биринчиде да биз ушу хореографтар менен таанышып, азыркыга чейин байланышып турабыз. Анан кийин бири-бирибизге маалымат берип,
консультация өткөрүп ушуга чейин баарыбыз доспуз. Жакшы. Ошо жакшы. Достук мамилени дагы чыңдайт экен да Сөзсүз демек. фестиваль биринчиден ошо достук мамиле. Ошо ар кайсы өлкөдөн балдарды чогултуп баарын бириктиргенге. Жакшы, катышуучуларга түшүнүктүү. Сиз айткандай 5 жаштан баштап келген болсо алардын коопсуздук маселелери дагы өтө мындай. 7-8 жашка чейин балдар эне аталар менен кабыл алынат, сөзсүз. Сөзсүз эне аталары менен келишет ооба. Антесе жоопкерчилик өтө эле. Анан кийин фестиваль учурунда сөзсүз өзүбүз докторубуз болот. Докторубуз дагы Москвадан келатат. Мурун балдарын алып келчү, анан ошо айттым мен келип Баардык жагы ойлонуштурулган экен да демек. сөзсүз. Өткөрүү жүгү жеңил эмес экенин сезип турабыз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Болсун. Рахмат буюрса. Чоң ишти колго алыптырсыздар. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Мыкты деңгээлде өтсүн деген тилекти айтмакчыбыз. Бар болуңуз. Кызгалтактар эл аралык конкурсунун уюштуруучусу биздин сыймыктуу эжекеси Жамиле Чилеева менен булга маек туктуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Ошондой эле ушундай сонун иш-чаралар Борбор каласы Бишкек шаарында өтүп жатат. Белгилей кетсек, мындан 1 жума мурун бөбөктөр үчүн марафон өткөн болуучу. Эми мына бул жумада тагыраагы 28 май күнү 3 жаштан 11 жашка чейинки балдардын вело жарышын дагы уюштурушканы жатат. Бул жакта кичинекей бөбөктөр өзүнүн 3 дөңгөлөктүү велосипеди менен же болбосо 2 дөңгөлөктүү велосипеди менен ата-энесинин жардамы менен бул вело жарышка катышууга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Кичинекей бөбөктөр үчүн атайын каникулдун башында алар үчүн атайын оюн-зоок программалар дагы караштырылган экен. Бул иш-чара 1-июнь балдардын эл аралык коргоо күнүнө арналат экен. Ата-энелерди жана кичинекей бөбөктөрдү атайын тонус KG сайтына кирип катталып, жана ушул иш-чарага чакырууга үндөмөкчүбүз. Жашоо өзү бул кросс деп атпайбы? Баары алдыда болгонду каалайт, бирок финишке акыркы болуп келүүнү каалайт экен да. Ошол сыңары ар бирибиздин жашообуз ойлогондой болсун, жеңиштердин, жемиштердин үстүндө бололу деген тилек менен эфирибизди музыка улантат.